لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله 40 hadis cananın düşündürmesi. 7. hadis. Tamim ibn Aws ad-Dari radıyallahu anhu rivayet kılgan hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem din bol nasihat dep 3 yol aytты. Oşonda biz o Allah'ın elçisi kim üçün dep soraganda Allah üçün, Allah'ın kitabi üçün, Allah'ın elçisi üçün, Müslümanların başçıları jana jalpı Müslümanlar üçün dep жооп berdi. Hadistin düşündürmesi. Allah üçün nasihat degendin manisi Allah Taalaga iman keltirүү, jana ага эч нерсени şerik кылбоо. Allah'ın көркөм ысым sıpattарын жокко чыгарбастан, макулуктарга окшоштурбастан тастыктоо жана улуктоо. Ошондой эле Allah'ты бардык айып кемчиликтерден арулоо. Allah'ın буйругандарын аткаруу жана тыйгандарынан тыйылуу. Allah үчүн жакшы көрүү жана Allah үчүн жаман көрүү. Allah берген жакшылыктарды моюнга алуу жана аларга шүгүр кылуу. Бардык кылган иш-аракеттерде ыхластуу болуу. Адамдар менен жылуу жумшак мамиледе болуу. Аллахка жалбарып дуба кылуу. Чындыгында бул насихаттын баары адамдардын өздөрүнө кайтат. Аллах Таала башкалардын насихатына муктаж эмес. Аллахтын китеби үчүн насихат дегендин мааниси Куран Аллахтын сөзү жана Аллах түшүргөн деп ага иман келтирүү. Куран адамдардын сөзүнө окшобойт жана эч ким Куранга окшош китеп жаза албайт. Куранды улуктап, көңүл коюу менен окуу зарыл. Куранды бурмалоодон алыс болуу жана Куранда келген бардык нерселерге милдеттүү түрдө ишенүү. Куранды туура окууну үйрөнүү жана башкаларга үйрөтүү. Мына ушулар Аллахтын китебине болгон насихат. Аллахтын элчиси үчүн насихат дегендин мааниси Мухаммад Аллахтын элчиси экендигин тастыктоо. Ал алып келген нерсенин баарына иман келтирип ишенүү. Буйруктарын аткарып жана тыйгандарынан тыйылуу. Тирүүсүндө да, дүйнөдөн өткөндөн кийин да аны коргоо. Сүннөттөрүн тирилтүү жана элге жайылтуу. Хадис илимин окуу жана башкаларга үйрөтүү. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын адеп ахлагын үйрөнүү, анын үй бүлөсүн жана сахабаларын жакшы көрүү. Сүннөттү бидаттардын киришинен сактоо жана өзү сак болуу. Сахабаларына сөз тийгизбөө. Мусулмандардын башчылары үчүн насихат дегендин мааниси акыйкат жана туура иштеринде башчыларга жардамдашуу, ошондой эле аларга баш ийүү. Алардын каталардын өздөрүнө жумшак эскертүү. Мусулмандардын алдындагы милдеттерин аткарбай калса, аларга сылык айтып эскертүү. Эгерде алар имамчылыкка өтсө, анда аркасында намаз окуу, элдерди ага баш ийүүгө чакыруу. Аларга каршы курал көтөрүп, көтөрүлүшкө чыкпоо. Ошондой эле анын мусулмандар үчүн пайдасын тийгизүүгө дуба кылуу. Жалпы мусулмандар үчүн насихат дегендин мааниси акыретке жана дүйнөгө пайда берүүчү бардык нерселерде жардам берүү. Айып кемчиликтерин жашыруу, зыяндардан тосуу, жумшактык, ыхластуулук менен жакшылыкка чакыруу жана жамандыктан кайтаруу. Керек болгон жерде ортомчу болуу, улуусун урматтоо, кичүүсүн ызаттоо. Жамандап, алдап, көрө албастык кылбоо. Өзүнө жакшы көргөн нерсени аларга да жакшы көрүү. Хадистен алынган пайдалар. 1. Насихат кылуунун өзгөчөлүгү. Анткени Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям динди насихат деген. 2. Пайгамбарыбыздын бир нерсени үйрөтүү ыкмасы. Биринчи жалпы айтып, андан кийин кайра чечмелеп айтып берген. 3. Сахабалардын илим алууга болгон кызыгуусу. Алар динге керектүү болгон нерсенин баарын сурап турушкан.